Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү ушул тышкы карыз боюнча бөлгүм келип турат. Мамлекетибиз эгемендүү болгондон бери жалпы канча көлөмдө карыз алдык? Канча үстөк болуп атат бүгүнкү күндө? Азыр ошо отчетту 21-жылдын отчетун берип атабыз. Ошо 21-жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат берели. Жок, мен сизге жалпы эгемендүү болгондон берки карызды бүгүнкү күндөгү жалпы тышкы карызды сурап атам. Мен сизден 21 сураган жокмун. Аны уктук. 5,2. Үстөгү канча болуп атат? 5 миллиардов 150 миллионов 94 тысячи долларов на сегодняшний день. Проценттик ставкасы канча? Ошонун ичинде 83% бул тышкы, 16% ички карыздарыбыз. 86%. Ооба. Үстөк кошуп беребизби? Жок, карыздар, внешний долг. Жок, мен сизде үстөгүн сурап атам. Процент, канча процент төлөп беребиз? 83% из общего долга составляет внешний долг, 16% составляет внутренний долг. Сиз бирөөдөн акча алсаңыз канча үстүнө акча төлөп бересиз? Кошуп бересиз? 5 миллиарддын үстүнө канча кошосуз деп атам? Кечиресиз, сиздин сурооңузду түшүнбөй калдым, кечиресиз. Все зависит с теми партнерами, которые мы подписываем договор. На сегодняшний день все кредиты, которые мы берем, составляют так называемую грантовую основу, составляет 30% грантов, 70% самого кредита. Варьируется от самый меньше там, от 0,1% до 2%, до 0,2%. При том, что есть льготный период неуплаты там, в течение 5, 10, 15 лет, потом только уплачиваются эти суммы. 1,5% ошондо орто баасы. 2% бу же? Жок, жалпы жонунан алганда. Очень сложно сказать по этому вопросу. Ну, где-то в пределах 1,2%. 1,5 жетпейт экен анда. Ушул акча алгандардын баштап ушул кайсы тармактарга көбүнчөсү акчалар кетти? Ошо тармактар менен айтып коесузбу? Ошо боюнча, значит, основной кредитор это Китайская республика, там более... Жок, сиз мен дагы түшүнбөй калдыңыз. Кайсы тармактарга канча акча бөлүндү? Ошо боюнча, значит, по энергетике, сейчас мы по процентам сложно сказать, энергетика, транспорт, это все большие национальные проекты, которые будут финансироваться за счет этих средств. Канча пайыз? Я точно маалымат берем, бирок 80% ошо энергетика менен жолго ошо 80% кетти, да? Муну берип аткан суроомдун себеби ушул акча алган, насыя алгандардын бюджетке, социалдык объектилерге кетсе абдан өкүнүчтүү да. Эгерде өндүрүшкө кетсе, анда абдан жакшы болот эле да. Мынан бир эл аралык уюмдардан келип аткан акчалардын пайызынан үстүнө кошуп туруп сиздер берип атасыздар акыркы колдонуучуга. Ушул эмне себептен мынча үстүнө кошуп берип атасыздар? Анан ошол акчанын, кошулган акчанын үстөк пайызынын максаты эмнеде? К сожалению, просто так нам деньги никто не дает. Я Инвестиции никто не дает. Нам дают все международные финансовые институты. Мы находимся на льготном, на сегодняшний день мы находимся на льготном условии перед Всемирным банком, МВФ, ну и другими международными организациями. И учитывая, что у нас вот есть льготный период, и учитывая еще то, что у нас есть грантовая основа, то есть мы вот находимся в этой зоне находимся. По вопросу, что касается в первую очередь все средства идут на развитие. То есть наших внутренних ресурсов не хватает на строительство дороги, то есть на другие какие-то большие инфраструктурные проекты не хватает. Следовательно, мы должны привлекать эти гранты, эти кредиты и так далее, и так далее. То есть
В принципе, по этому принципу живет весь мир. Все государства мира живут, все большие инфраструктурные проекты привлекаются внешними международными организациями, инвестициями. Сиз мындай болжолдотуп эле айта бересизби? Мен сизге так суроо берип атпаймынбы? Тыш эл аралык каржы уюмдарынан келген акчанын үстүнө эмне үстүнө дагы үстөгө акча кошуп берип атасыздар деп атам. 2% алып туруп канча 6-7% берип атпайсыздар? Ошону жөнүндө айтып атам мен сизге. Не себептен анча кошуп берип атасыздар дейм. Мисалы ошо ар кандай проекттер бар. Ошо сиз айткандай проекттер, мисалы биз деген доллар менен алабыз. Ошондо 2% кошкондон кийин, это вот так называемый на погашение курсовой разницы рассчитываются, эти средства рассчитываются. Курсовой разница кайсы жылга? Кандай бүгүнкү күндө канча курстун билесизби? Доллардын курсу. При составлении бюджета на каждый год выставляется курс, выставляется доллара, на который рассчитываются практически все наши внешние вопросы, завязаны на курсе, который утверждается бюджетом о республиканском бюджете. Сиз жооп берип аткан жообуңуз, ал жооп деп эсептебейм мен аны. Туура так жооп беришиңиз керек. Эгерде жооп бербесеңиз, билбесеңиз айтыңыз анда билбеймин деп. Буга чейин многу тышкы карыздарды төлөө убактылары келгенде башка учурларда мамлекет башчылары кирлигишчү эле өздөрү. 2010 жылы алсак, мына Россия 700 миллион карызды кечти эле. Турция болсо 60 миллион карызды кечти эле. Ковидке байланыштуу ушундай иш-чаралар болуп атабы азыр ушул жаатында кандай болуп атат? Ошо боюнча көп чара көрүп атабыз. Так, например, по обмену внешнего долга. На сегодняшний день мы обменяли внешний долг немецкого банка KfW на деньги, направленные на государственную ипотечную компанию в пределах 14,9 миллионов евро. То есть мы не выплачиваем кредит этому банку, а мы эти деньги направляем на ипотечную компанию на дальнейшее строительство. Дальше проводим переговоры с Парижским клубом на списание средств, там где-то порядка около 3 до 7 миллионов евро. Второе направление, которое мы держим, это так называемый внешний долг, обмен на развитие биосферы. Бирок ошо боюнча, мисалы, Европейский банк, Всемирный банк, где вот в одностороннем, двустороннем порядке переговоры у нас идут удачно, достаточно идутся, но бирок на сегодняшний день, например, с китайской стороны идут чуть-чуть затяжка эти вопросы. Вопросы погашения внешнего долга, оно находится на постоянном внимании, и мы стараемся найти очень много вариантов обмена внешнего долга на те средства, которые были бы направлены в экономику нашей страны. Болду, жооп бүттү ушу менен. Ооба бүттү. Канча быйыл эми канча кечет бизден? Мындай кечирип коет биздин карыздарыбызды. Иш алып барып атасыздарбы? 21-жылы 3 миллион, 4 миллионбу болдубу? Мынакей азыр Кытайдын карызын төлөгөнгө мынакей күтүп турабыз. Булар менен сүйлөшүү болдубу? Канчасын кечет? Азыр сүйлөшүүлөр болуп атат, бирок бүгүнкү күнгө бир да биздин внешний донорлор пока кечирген жок. Бирок азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Мынакей счетный палатанын жетекчиси айтып атпайбы? 5 миллион, 4 миллондон ар кайсы объектилерге берип атып, аягына чейин чыгарбай атабыз депчи, социальный объектилерди да деп. Биздики дагы бардык тармактарды алып көрөйлү, урматтуу жетекчилер. Эгер биз чын эле өнүгөбүз, өсөбүз десек, мындай иш алып барбашыбыз керекпиз. Биз президентке мындай президент артка тартып атабыз да булар кылган ишибиз менен. Ар бирөөбүз өзүбүздүн ишибизди так туура аткарыш керекпиз. Ошондо өлкөнү өнүктүрүүгө мындай салымыбызды кошот элек да. Мен 9 айдан бери көрүп атам. Болжолдуу жооптор менен келесиздер да, болжолдуу. Мына минтип атабыз, тигинтип атабыз. Нурланбек Бектенбеков, сиз айтып атасыз, мына бүтүрүп атабыз, акча келип атат, эми кылабыз деп. Эми каяктан кыласыздар? Эртең кар жазам, эмнени кыласыздар? Эмнени кыласыздар? Мына эртең кар жайт. Минусовой температура. Жолду кантип чалабыз?
Албагыла акчаны болду. Башка тармактарга берсин. Баткенге берейли акчаны. Жөн эле алып бересиңерби? Мамлекеттик курулуш коэффициентти мына чечебиз деп өткөндө келип айтып кетти эле жетекчиңиздер. Бүгүн дагы деле чечилди коэффициенттер. Бүт өлкөгө жарыя кылгансыңар. 95% бүтүп калган объектилерди берилексиздер. Уятты ушул. Иште албасаңар кеткиле анда. Башкалар келип иштесин, татыктуулар келсин, иш алып бара тургандар. Тартып бересиңер өлкөнү артык эле. Же президентке жардам берейли, же кетейли бардыгыбыз анда. Намыс деген болуш керек да бир аз. Рахмат. Мен толуктап коеюнбу? Жооп бериңиз. Жок, счетный палата толуктап коелу деп эсептеп коелу. Мен жана сиз канаттанбай калдыңыз окшойт. Ошо эгемендик алгандан бери канча карыз алдык деп. Эгемендик 92-жылдан бери эсептеп биз мониторинг жүргүзгөнбүз. 11,4 миллиард доллар карыз алганбыз. Анын 3,3 миллиарды грант, 8,1 миллиарды карыз. Ошонун бүгүнкү күндө ошо жана сиз айткан кечип, толуктап, төлөп келгенден кийинкиси 21-жылдын 31 декабрына 5 миллиард 150 миллионду түзөт. Анын сырткы карызы 4 миллиард 298 миллион, ички карыз 852 миллиардты түзөт. Ошондуктан былтыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой ковидтен кийин где-то 350 миллионго чейин кечилген. Азыркы бүгүнкү күндө ошо мониторинг боюнча жүргүзүлүп атат. Ошо срок боюнча бардыгы төлөнүп атат. Негизги карыздарды төлөөнүн проценттери ошол күнүнө ар бир жылдын датасына такталат. Биз негизинен азыр мониторинг жүргүзгөндө 24-25 жылдары 28-7 жылга чейин пик болот, анан 29 жылдан баштап ылдыйлап азаят. Ушул бүгүнкү карызды, бүгүнкү алынган карыздардын төлөө обслуживаниясы ошондой болот. Өткөн 21-жылы 29 миллиард сом обслуживание госдолг болгон. Ошонун 21 миллиард негизги карыздарды, анан 9 миллиарды штраф эмес, жана процентин төлөнгөн. Негизги ошондой. Сизге мына канаттанбай калдыңыз ошо.